Рахмат ага, үйгө барам, чогуу жатпайм, кайненем чогуу жашап алган. Сабыр түгөндү. Ушундай жиндилер бар, таң каласың. Кызынын үйүнө барып, күйөө баласы менен кызынын ортосуна жатып алгандай да. Урматтуу аталар, апалар, кызыңызды турмушка бердиңизби, балаңызды үйлөдүңүзбү? Экөөнүн жеке жашоосуна бериш керек да. Эмне көчөгө чыгып кызыңыз башка бирөө менен жатып алсынбы? Балаңыз башка бирөө менен жатып алсынбы? Ошондуктан ата энелерге айтарым, кызыңызды үйлөдүңүзбү, балаңызды үйлөдүңүзбү? Алардын өзүнүн зарыл болгон маселесин чечип коюш керек. Өзү бир комната болгон болсо, анын үстүнө кайненеси келип, кайнатасы 10 адам келип толуп алган болсо, бир күн, 2 күн, 3 күн зарылчылык болду. Бир ай жашап алгам не деген бул? Эч кандай акылга сыйбайт. Мындан бир 20 жыл мурун, 30 жыл мурун болсо макул эми ушундай кыйынчылык бар эле. Бүгүнкү күндө эч кандай андай кылгангандай зарылчылык жок. Эч ушундай жаткың келип табы барып квартира алып ал. Убактылуу квартира толтура. Башка тууганыкына бар, келин кыздын үйүнө барып жатып алгандыгы эң уят нерсе. Бир ай, 2 ай ошол мына айтып жатат азыр. Аялдын жанына дагы жатпайм деп. Акмакчылык бул. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, ата энелер, кызыңызды турмушка бердиңизби, өзүнүн жашоосуна эркин коюң. Ошол күйөөсүн айтканын кылып, ошол жерде өркүндөп өсүп, бала чакалуу болуп, бактылуу жашасын.